Рут. Башкаруучулар башкарып турган күндөрү Жүйүт аймагында ачарчылык болду. Жүйүт аймагынын Бейтлехем шаарынан бир киши аялы эки уулу менен Моаб талааларына жашаганы кетти. Ал кишинин ысымы Элимелек, аялынын ысымы Наами, ал эми эки уулунун ысымдары Махлон жана Килион эле. Алар Жүйүт жеринин Бейтлехеминен чыккан Ефрат алттары эле. Алар Моаб талааларына келип, ошол жерде калышты. Нааминин күйөөсү Элимелек көз жумуп, Наами эки уулу менен калды. Алар Моаб кыздарынан аял алышты. Биринин ысымы Орпа, экинчисинин ысымы Рут эле. Алар ошол жерде 10 жылга жакын жашашты. Бирок анын эки уулу тең, Махлон да Килион да көз жумду. Ал аял эки уулу менен күйөөсүнөн ажырап, жалгыз калды. Укпай калдым дебегиле, калайык кал, калың журт, жарыяга кулак сал. Теңир бизге ырайым этти, эми бизде баары жакшы. Бейтлехемге токчулук келди, Теңир кечирди. Ошондо ал келиндер менен Моаб талааларынан чыгып, кайра өз жерине жөнөдү. Анткени Моаб талааларында жашап турганда Кудай өз элине келгенин, аларга нам бергенин айтат. Ал жашап турган жеринен чыкты. Аны менен кошо эки келини да жөнөдү. Жүйүт жерине кайтып бара жаткан жолдо Наами эки келинине мындай деди: Кыздарым, баргыла. Ар бириңер өз энеңердин үйүнө кайткыла. Маркумдарга жана мага кылганыңарга жараша Теңир силерге ырайым кылсын. Теңир батасын берип, экөөң тең күйөөгө чыгып башпаана тапкыла. Анан аларды өптү. Бирок алар буркурап ыйлашты. Жок, биз сени менен кошуп сенин элиңе кайтабыз. Кайткыла кыздарым. Мени менен барып эмне кыласыңар? Менин ичимде силерге күйөө боло турган балдарым бар бекен. Кайткыла кыздарым. Баргыла. Мен эми күйөөгө тийгидей жаш эмесмин. Эгерде менден дагы эле үмүттөнсөңөр болот десем да, атүгүл ушул түнү күйөөм менен болуп уулду болсом да, алар чоңойгуча күтүп жүрмөк белеңер. Күйөөгө чыкпай жүрө бермек белеңер. Жок кыздарым. Силерди ойлоп аябай капаланып жатам. Анткени Теңирдин колу мага каршы көтөрүлдү. Алар кайрадан буркурап ыйлай башташты. Ошондо Орпа кайненеси менен коштошту. Рут болсо аны менен калды. Анан Наами келини Рутка мындай деди: Мына келиниң өз элине, өз кудайларына кайтты. Келиниңдин артынан сен да кайт. Сени таштап кайтып кетүүгө мени мажбурлаба. Сен кайда барсаң, мен да ошол жака барам. Сен кайсы жерде жашасаң, мен да ошол жерде жашайм. Сенин элиң менин элим. Сенин кудайың менин кудайым болот. Сен кайсы жерде өлсөң, мен да ошол жерде өлөм. Сөөгүм ошол жерде коюлат. Теңир мени жазаласын, катуу жазаласын. Мени сенден өлүм гана ажыратат. Наами Руттун өзү менен бирге кетүүнү бекем чечкенин көрүп, көндүргөнүн токтотту. Ошентип экөө Бейтлехемге чогуу келишти. Алар Бейтлехемге келгенде бүт шаар кыймылга келди. Бул Наами? Наами го? Наами экен. Наами аларга мындай деди: Мени Наами деп чакырбагыла. Мени Маара деп чакыргыла. Анткени бардыгын кармап туруучу мени оор кайгыга салды.
Мен бул жактан түгөл кеткем. Бирок Теңир мени куру кол кайтарды. Теңир мени айыптаган соң, бардыгын кармап туруучу башымды кайгыга салган соң, мени Наами деп чакыруунун эмне кереги бар? Ошентип Наами кайтып келди. Аны менен кошо Моаб талааларынан келген Моабтык келин Рут кайтып келди. Алар Бейтлехемге арпа орла баштаганда келишти. Нааминин күйөөсү Элимелектин Бууз деген уруулаш тууганы бар эле. Ал атактуу адам болчу. Бир күнү Моабтык Рут Наамиге мындай деди. Мен талаага барайын. Кимден ырайым тапсам, ошонун артынан машак терейин. Бара кой кызым. Рут талаага келип, орокчулардын артынан машак терип жүрдү. Ал талаа Элимелектин уруулаш тууганы Буузга таандык эле. Ошол учурда Бууз Бейтлехемден келип, орокчуларга айтты. Теңир силер менен болсун. Теңир сага батасын берсин. Теңир сага батасын берсин. Теңир сага батасын берсин. Анан Бууз орокчулардын башында турган кызматчыдан сурады. Бул жаш келин кимдин аялы? Бул жаш келин Моаб талаларынан Наами менен кошо келген Моабтык аял. Ал мага мен орокчулардын артынан боолорду аралап, машак терип алайын деп, эртең мененден бери ушул жерде жүрөт. Ал үйүндө аз болот. Ошондо Бууз Рутка минтип кайрылды. Кулак салчы кызым. Сен башка талаага машак тергени барба. Бул жерден кетпе. Ушул жерде менин кызматчы аялдарым менен бирге бол. Алар оргон талаадан ор, алардын артынан калба. Кызматчыларыма сага тийбөөнү буйрук кылдым. Суу ичкин келсе барып, кызматчыларым сузуп алып ичкен идиштерден ич. Рут жүз төмөндөп жыгылып, жерге чейин ийилип, таазим кылды. Жат жерлик болгонума карабастан, мени кабыл алгыдай, мен сенин алдыңда эмне менен ырайым таптым. Бууз мындай деп жооп берди. Мага бардыгын айтышты. Күйөөң өлгөндөн кийин кайненең үчүн эмне кылганыңды, өз атаңды, ата мекениңди таштап, мурун билбеген чоочун элге келгениңди уктум. Бул ишиң үчүн Теңир сага тиешеңди берсин. Исраэлдин Кудайынан сага толук сыйлык берилсин. Анткени сен анын канатынын астынан тынчтык табуу үчүн келдиң. Сенин алдыңда ырайым тапсам экен, мырзам. Күңдөрүңдүн ичинен бир күңүңдүн кунуна татып алсам да, жүрөгүмө жаккан сөздөрдү айтып, көңүлүмдү көтөрүп койдуң. Бууз түшкү тамак убагында Рутка дагы мындай деди. Бери келип нан же. Наныңды суусундукка малып же. Ал орокчулардын жанына отурду. Бууз ага нан алып берди. Ал нандан тойгончо жеди. Нандан дагы артып калды. Анан ал машак тергене турду. Бууз кызматчыларына мындай деп буйрук берди. Бул келин боолордун арасынан машак тере берсин. Аны тарынтпагыла. Ага боолордон да ыргытып, калтырып тургула. Терип алсын. Аны урушпагыла. Ошентип ал талаада кечке чейин машак терип жүрдү. Терип алган данын бастырганда бир эйфага жакын арпа болду. Арпасын алып шаарга кетти. Анын терип келгенин кайненеси көрдү. Рут өзү тойгондон кийин калтырып койгон нанды койнунан чыгарып, кайненесине берди. Сен бүгүн кайсыл жерден тердиң? Кайсы жерде иштедиң? Сени кабыл алган кишиге Кудай батасын берсин. Рут кайненесине кимдикинде иштегенин айтып берди. Мен бүгүн Бууз деген кишинин талаасында иштедим. Тирүүлөргө да, өлгөндөргө да ырайым көрсөткөн үчүн ага Теңир батасын берсин. Ал биздин жакын тууганыбыз болот. Аттыгүл алмага ору жүйү бүткөнчө менин кызматчы аялдарым менен бирге бол деп айтты. Анын кызматчы аялдар менен чогуу болгонуң жакшы, кызым. Сени башка талаадагылар кордошпойт. Ошентип ал Бууздун кызматчы аялдары менен бирге болуп, арпа оруму менен буудай оруму бүткөнчө машак терип, кайненесинин үйүндө жашап турду.
Анан Рутка кайненеси Наами мындай деди. Кызым, өзүңө жакшы болуш үчүн башпаана тапсаң кантет? Сен кызматчы аялдар менен болгон буус биздин тууганыбыз. Ал ушул түнү кырманда арпа сапырат. Жуунуп, жыпар жыттуу май сүйкөнүп, жакшы кийимиңди кийип кырманга бар. Ал жеп ичип бүткөнчө көзүнө көрүнбө. Ал уктаганы жатканда кайсыл жерге жатканын бил да, барып бут жагын ачып жатып ал. Ал сага эмне кылууну айтат. Мен сенин айткандарыңдын баарын кылам. Рут кырманга барып, кайненеси айткандай кылды. Буз ичип, жеп, көңүлүн көтөргөндөн кийин үймөктүн жанына барып жатты. Ошондо Рут акырын келип анын бут жагын ачып жатып алды. Түн ортосунда ал чочуп ойгонуп, ордунан туруп караса, бут жагында бир аял жатыптыр. Ошондо Буз андан сурады. Сен кимсиң? Мен сенин күңүң Рутмун. Күңүңө канатыңды жай. Анткени сен туугансың. Теңир сага батасын берсин, кызым. Сен жакырлар менен байлардын арасынан жаш адам издеген жоксуң. Бул кылганың мурунку ишиңден да жакшы болду. Ошондуктан коркпо, кызым. Сен айткандын баарын жасайм. Анткени мен шаарымдагы элдин баары сенин жакшы аял экениңди билет. Менин тууган экеним рас, бирок менден да жакын тууганың бар. Бул түнү ушул жерде түнө. Эртең эле эгерде ал тууган сени кабыл алса, анда жакшы болот. Кабыл алсын. Эгерде ал сени кабыл алгысы келбесе, анда өзүм кабыл алам. Теңир тирүү, таң атканга чейин жата тур. Ошентип, ал таң атканга чейин анын бут жагында жатты. Анан ал бири-биринин өңүн ажырата алган убакка чейин туруп кетти. Кырманга аял келгенин билишпесин. Үстүндөгү сырт кийимиңди бер. Аны кармап тур. Рут кармап турду. Ошондо Буз ага 6 ченем арпа өлчөп, ийнине салып берди. Өзү шаарга кетти. Рут болсо кайненесине келди. Эмне болду, кызым? Рут ага Буздун эмне кылганынын бардыгын айтып берди. Ал мага бул 6 ченем арпаны берип, кайненеңе куру кол барба деп айтты. Иш эмне менен бүтөрүн билгиче күтө тур, кызым. Анткени ал киши ишти бүгүн бүтүрмөйүнчө жай албайт. Буз шаар дарбазасынын алдына барып турду. Ошол учурда анын жанынан өзү айткан тууганы өтүп бара жаткан эле. Буз ага мындай деп кайрылды. Бери кел. Бул жерге отур. Ал келип отурду. Буз шаар аксакалдарынан 10 кишини чакырып алып, аларга да айтты. Аксакалдар, бул жерге отургула. Аксакалдар да отурушту. Ошондо Буз жакын тууганына мындай деди. Маап талааларынан кайтып келген Наами биздин тууганыбыз элемелеке таандык жердин бир бөлүгүн сатып жатат. Бул жерде отургандардын жана элимдин аксакалдарынын көзүнчө сенин кулагыңа ууз айтайын деп чечтим. Анын пунун төлөп кайрып ал. Эгерде кунун төлөп кайрып алгың келсе, кайрып ал. Андай кылгың келбесе, мага айт. Мен билгидей болоюн. Анткени сенден бөлөк эч ким кунун төлөп кайрып ала албайт. Сенден кийин келе жакын тууганы менмин. Кунун төлөп кайрып алам. Нааминин жерин кайрып алгың келсе, маркумдун аялы Мааптык Руттукун кошо кайрып алышың керек. Үлүшү маркумдун наамында калыш үчүн Рутту
аялды калышың керек. Жок. Мен аны ала албайм. Үлүшүм бузулуп калат. Аны сен кабыл ал. Мен кабыл ала албайм. Мурун Ысрайыл элинде сатып алууда жана алмашууда ар бир ишти бекемдеш үчүн мындай салт болгон. Бири өзүнүн бут кийимин чечип, экинчисине берген. Бул Ысрайылда күбөлүк катары болгон. Анан туулганы Буузга бут кийимин чечип берди да мындай деди: Өзүң сатып ал. Ошондо Бууз аксакалдарга жана бүт элге кайрылды. Менин намиден Элимелектин бүт жерин, Килион менен Махлондун бүт жерин сатып алып жатканыма силер азыр күбөсүңөр. Үлүшү маркумдун намында калыш үчүн маркумдун ысымы бир туугандарынын арасында жана жашаган жеринде өчпөш үчүн Махлондун аялы Мааптык Рутту аялдыкка алып жатам. Силер бүгүн буга күбөсүңөр. Дарбазанын алдында турган бүт эл жана аксакалдар мындай дешти: Биз күбөбүз. Үйүңө кирген аялды Теңир Ысрайылдын тукумун улаган Рахел менен Леядай кылсын. Эфратта байлыкка ээ бол. Бейтлехемде ысымын даңаз аласын. Теңир сага ушул жаш аялдан бере турган тукум Тамар жүйүткө төрөп берген Перестин тукумундай болсун. Теңир жалгасын. Ошентип Бууз Рут алды. Рут анын аялы болуп калды. Ал Рутка жакындады. Теңир батасын берип, анын боюна бүтүп, уул түрөдү. Ошондо аялдар Наамиге мындай дешти: Теңирге даңк. Ал сени мураскорсуз калтырган жок. Анын ысымы Ысрайылда даңкталсын. Ал сага кубаныч тартуулайт. Карыганыңда багат. Анткени аны сени жакшы көргөн, сен үчүн 7 уулдан артык болгон келиниң төрөп берди. Наами ал баланы алып, койнуна салып көтөрүп жүрдү. Анын бакма энеси болду. Кошуна аялдар баланын атын Обейд коюшту. Ал Дөөттүн атасы, Жишайдын атасы. Перестин санжырасы мындай: Перестен Хесрон төрөлгөн, Хесрондон Рам төрөлгөн, Рамдан Аминадап төрөлгөн, Аминадаптан Нахшон төрөлгөн, Нахшондон Салмон төрөлгөн, Салмондон Бууз төрөлгөн, Бууздан Обейд төрөлгөн, Обейдтен Жишай төрөлгөн, Жишайдан Дөөт төрөлгөн.